Акыркы 2 жылда Кыргызстанда курулуштун жаңы имараттын ачылуунун жылы болду десем жаңылышпайм. Ушул силер көрүп турган жаңы курулуп жаткан имарат, тагыраагы бүтөөр алдында турган имарат бул Баткен шаарында жайгашкан Баткен электр тармактар ишканасынын эң башкы административдик корпусу. Мындан 7 ай мурда, тагыраагы 2023 жылдын 16 сентябрь күнү дал ушул имараттын курулушу башталып, бүгүнкү күндө курулуш 70-80%га аяктап баратат. Кудай буйрса, дал ушул 2024 жылы курулуш толугу менен аяктайт деген ишенимдебиз. Албетте, азыркы учурда Кыргызстанда аябай курулуштар көп жүрүп атат. Бул Кыргызстан өлкөсүнүн өнүгүүгө карай багыт алган жолундагы курулуштардын дагы бир эң мыктысы десем болот. Бүгүн 8 май 2024 жыл. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге бул чыгарылышта дал ушул курулуп жаткан имарат менен кенен тааныштырам. Андыктан биз менен болуңуздар. Алгач курулуштун мынакей сырткы фасады менен таанышып алсаңдар болот. Мынакей алдыны көрүп турасыздар, ушундай сонун жакшылакай айнектер коюлуп, 3 кабаттан турулган имарат. Бүгүнкү күндө көркүнчүлүк бара жатат. Биз азыр ичине киребиз. Курулуштун ички көрүнүшүн карап койсоңдар болот, назар салыңыздар. Биринчи кабатта турабыз. Аябай жакшылакай ремонт болгон. Көптөгөн бөлмөлөр бар. Бул албетте областтык ишкана болгондуктан бул жерде жок дегенде жетимек көптөгөн иши эмгектенет. Мынакей материалды карап койсоңдар, курулуш аябай жакшы кирпичтен салынган. Бир бөлмөлүк карачы. Чакан бөлмөнү көрүп турасыздар. Бул жерде айнек таранып, аябай жакшылакай чоң пластик айнектер. Бул комнатада мынакей вытяжкалар коюлган. Негизинен курулушка өзгөчө жакшы строительдик жакшы материалдар колдонгон. Анан бул жакта мына көрүп турасыздар, паровой отоплениеси да уже коюлуп калды. Албетте жакшы, мына айтканда бүтөөрүнө аз калган курулуш ушундай болот. Имараттын экинчи кабатына чыгып баратабыз. Панорама аябай сонун да. Азыр жердин көзү Европада кечирсиз, бул жакта стройка жүрөт. Европада жана ошондой азыркы заманбап акыркы үлгүдөгү курулуштардын имараттары дал ушундай панорама болуп, кооздукка дагы бир өзгөчө басым жасап атат. Азыр мына курулуштун 3-чү кабатына жүрөбүз. Бул жерде азыр кафе бар. Кандайсыз? Иш жакшы жүрүп атабы? Сонун кафелер, жакшы качественный кафелер кояпсыздар. Жакындап калып турат да. Мына иш жүрүп атат. Бул жакты назар салыңыздар. Панорама. Аябай сонун да. Имаратка кудай буйрса бүткөндө киргениңде ушундай көңүлүңүз ачыла турган бир кооз имарат болот десем жаңылышпайм. Мынакей сонун панорама, сонун бир көзгө жагымдуу, сапаттуу эң алдыңкы имараттар. Бул имараттын курулушу Баткен электр тармактар ишканасынын директору Маркаев Розуштун жеке көзөмөлүндө. Тез келип имараттын курулушунун сапатына дайым көзөмөл жүргүзгөндө бүгүн дагы мынакей биз менен келип, ушул курулушту өз көзү менен текшерип, дагы сапаттуу кылуу тапшырмаларын берип, мындай айтканда жеке көзөмөлүнө алып жүргөн бар. Панелин коюлуп чыкты, баары. Бул ставлен mi? Hadi. Bunun kvadrat metri var dedi. Seksiyası var. 35'likte normal boyunca 1 metre kvadrat emeği. Bana bitti 1 metre. 1 metre kvadrat. Eğer 57 uğrunda 2 metre kvadrat rica iki geçelim. Bu numara üstü bir geçelim almak da şunda. 2023 жылдын иш планына киргизилген боюнча мына азыр бүгүнкү күндө ушул Баткен электр тармактар ишканасынын имаратын куруу башталган 2023 жылы. Биринчи этапта 103 миллион сомдук тендерге берилип,
ушул 24-жылдын 1-июнуна карата толугу менен ишке берилиш керек. Бул биринчи этабы. Ал эми экинчи этабы бул 85 миллион сом менен уткан. Бул объектте негизинен бардык биздин ишканага тиешелүү бардык зданиялар жана керектүү цехтер, трансформаторный цех жана бокстар каралып, ушул жылдын акырына чейин 31 август же болбосо 2024-жылдын 22 декабрына дейин энергетика карата ушул имарат толугу менен бүтүргөнгө иш аракеттерди жасалып атат. Бул планга кирген иштер өзүнүн нугунда, өзүнүн графигинин негизинде иш жүргүзүлүп атат. Жалпысынан 188 миллион акча каралган. Жалпы сметасы Кудай буйрса ушул 24-жылы толугу менен ишке берилет. Андан сырткары Сүлүктүү райондук электр тармактарында дагы 55 миллион сомдук ушул административдик здание ишин жүрүп атат. Ал дагы 23-жылы башталган биринчи этап менен, 24-жылга экинчи этап менен берилди. Бул здание дагы толугу менен быйылкы жылы аяктап ишке берилет. Баткен электр тармактары ишканасынын имаратын осы КСУ жоопкерчилиги чектелген коому уруп жатат. Учурда объектти бүтүрүүнүн алдында турабыз. Кудай буйрса объектке сапаттуу материалдарды пайдаланып, мындайча айтканда сапаттуу бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул имараттын айланасына карасаңдар, бул жерде административдик имараттан сырткары мынакей бул тарапта автоунаалар токтотуучу жайы, андан сырткары оңдоочу жайы. Бул дагы азыркы учурда толук бүтүп калыптыр. Кудай буйрса бул имарат колдонууга даяр. Андан сырткары бул башкы корпустун артында ашкана 2 кабатта имарат чөт. Анын биринчи кабаты ашкана, экинчи кабаты бул мейманкана болуп чөт. Мейманкана ушул Баткен электр тармактары ишканасына келген коноктор үчүн, алыстан келген, Бишкектен келген коноктор үчүн дагы ошол мейманкана колдонулат. Андан сырткары трансформатордук цех бар, жана склад бар. Бул курулуштун имараты, урматтуу көрүүчүлөр, төмөндө сиздер көрүп турган сүрөттөгүдөй болуп аяктамакчы. Сөзүмдүн акырында эмне дейм? Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, ушундай курулуштар тез боло берсин. Кудай буйрса, бул курулуштун имараттын ачылуусу урматтуу энергетика министри Талабек Өмүркешевдин катышуусунда өтөт деген тилектебиз. Курулуш энергетиктер үчүн аябай жагымдуу шарт түзөт. Бул имарат колдонууга берилгенде энергетиктер үчүн мыкты шарт түзөт. Демек, энергетиктер элибиз үчүн кызматыны дагы кыла берет. Өлкөбүз өнүгө берсин. Мен жыйынтыктайм. Сиздерге дал ушул чыгарылышта жаңы курулуп жаткан Баткен электр тармактар ишканасынын башкы имараты менен тааныштырайын. Саламатта болуңуздар.